Майда майда болгон чүчпараларды бууга бышырууну сиздерге дагы сунуштайм. Өтө даамдуу жана өзгөчөлөнгөн тамактардын бири болуп эсептелинет экен. Буга чейин ашканада канча тажрыйбам болсо деле мен мантык асканга бир да жолу чүчпараны бышырып көргөн эмесмин. Бул жолу сиздер менен биргеликте менин ашканамда бууга бышырылган майда майда чүчпаралар. Алгач эле муздак сууга бир жумуртка, татымына жараша туз жана керегинче унду салып, орточо жумшактыкта камырды жакшылап ыйлеп тындырып алабыз. Камырды канчалык жакшы ыйлесеңиздер, пельмендериңиздер дагы ошончолук жакшы болот. Эмне үчүн муздак сууга жасайбыз? Анткени пельмендер эзилип кетпейт. Ошол үчүн муздак суу колдонобуз. Эми болсо фаршыны даярдап алабыз. Бул жерде фарш, бир пияз, татымына жараша туз жана кара мурч жакшылап аралаштырсаңыз, видеодогудай фарш болуп даярдалат. Даяр болгон камырларды дал ушундай бөлүкчөлөргө бөлүп, жука кылып жайып аласыздар дагы. Каалаган насаткаңыздар менен кесип алсаңыздар болот. Бул кондитер насаткалары кадимки торт жасаган эле темирлер, идиш саткан жерлерде сатылат. Ошол менен эле кесип алам. Майда кылып, мага майда чүчпаралар жагат өтө. Чоң чүчпараларды сууга салганда аябай чоңоюп кетет, ошондуктан мага жага бербейт. Андан кийин бул пельмендерди түйүү эрежелерин буга чейин да көрсөткөм. Фаршты салып туруп эле четтерин жабыштырып, оңдон солго каратып эле жабыштырып кете бересиздер. Көрүнгөндөй өтө майда жана сонун көрүнүштө болот. Сууга салганда дагы, бууга бышырганда дагы көлөмү чоңойбойт. Анткени муздак сууга жуурулган. Ушундай мантык асканды майлап аласыздар дагы. Биз түйгөн даярдалган чүчпаралардын баарыны ушул жака тизип, андан соң бууга кадимки манты бышыргандай эле бышырып аласыздар. Көргөнүңүздөрдөй көлөмү да чоңойгон эмес, өтө сонун. Баарыңыздарга жагат деген ойдомун. Сөзсүз түрдө бир жолу болсо дагы жасап көрүңүздөр. Өзгөчө үйдө жасалган чүчпаралар өтө даамдуу. Баарыңыздарга чоң рахмат.